Бишкек жылуулук борборундагы жарылуу жабдуулар иштен чыгып, шаардын бир бөлүгү жарыксыз калды. Борбордук шайлоо комиссиясы Элдар Абакиров менен Айсулуу Мамашевага жогорку кеңештин депутатынын күбөлүгү менен төш белгисин тапшырды. Карыганда өз үйүнө ээ боло албай калган пенсионер ата-энесине мураска калган турак жайын алдамчылар тартып алып жатканын айтып, биздин каналга кайрылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен эфирде күн жүрүш маалымат программасынын жума күнкү чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. 2 февралга караган түнү болжол менен саат 3-тө Бишкек жылуулук электр борборунда авария катталып, жабдуулар иштен чыкты. Жарылуунун кесепетинен 5 адам жабыркап, ооруканага түштү. Ошондой эле шаар тургундарына ысык суу берүүдө чектөө киргизилди. Учурда жылуулук электр борборундагы авариялык абалдын кесепеттерин тез арада жоюу боюнча иш алып баруу үчүн ыкчам штаб түзүлүп, кырсыктын келип чыгуу себептерин аныктоо жана калыбына келтирүү боюнча аракеттер көрүлүүдө. Кененирээк кесиптешим токтолот. Бүгүн түнү шаар тургундарын жылуулук менен камсыздаган дал ушул жылуулук электр борборунда авариялык кырсык катталды. Бирок кызматкерлер коопсуздук үчүн кирүүгө уруксат берген жок. Белгилей кетсек, бул кырсыктын кесепетинен жылуулук электр борборунун 3 кызматкери жабыркаган. Алардын учурда экөөсүнүн абалы оор. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсык 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында эл уйкуда жатканда орун алды. Ага ылайык бүгүндөн тарта мектеп жана бала бакчалардын бардыгы онлайн форматка өттү. Ал эми таңерте авария боюнча өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жана энергетика министрлиги баштаган топ чукул маалымат жыйын өткөрүп, кырдаал тууралуу билдиришти. Энергетика министринин орун басары Насипбек Керимовдун айтуусунда авария болжол менен жылуулук электр борборундагы 14-от казанда болгон. Ошондой эле ал борбор калаанын жылуулук режимин камсыз кылуу максатында айрым жерлерде ысык суу берүүгө чектөө киргизилгенин белгиледи. Болжолдуу маалыматтар боюнча котельный цехте болду, 14-котелдо катталды деп маалымат болуп атат. Азыр мунун так маалымат болуш үчүн комиссия иштеп атат. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен себептери аныкталып, кошумча маалымат берилет. Мен жана буга чейин айтып кеткендей, Бишкек шаарынын жылуулук режимин камсыздоо максатында ысык суу берүүдө азыр айрым бир объекттерге ысык суу берүүдө чектөө киргизилди. Ушуга байланыштуу дагы бир жолу шаардыктардан суранып кетмекчибиз. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап жана түшүнүү менен кабыл алууңуздарды өтүнөбүз. Авария боюнча өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев 2 версия каралып, кырсыктын себебин учурда атайын комиссия иликтеп жатканын кошумчалады. Анын айтымында техногендик себептер менен катары диверсия дагы болушу мүмкүн. Мындан тышкары Ажикеев жылуулук электр борборундагы абал 5-7 күндүн ичинде жөнгө салынарын айтып өттү. Толугу менен азыр штаб түзүлүп, ал жакта уже уюшулду жумуштар, палаткалар тигилди, жылуулуктар берилди. Алар өзүнүн азыркы изилдөө жумуштарын жүргүзүп атат. Биринчиден, это технический жагынан бул тактоо иретинде эмнеден болушу мүмкүн себебин, экинчи иретинен бул служба национальной безопасностьтен аерде возможные следы диверсионных каких-то моментов. Ошо эки возможный версияны отработка кылып атышат. Бишкек шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Алмаз Кубатовдун билдиришинче, жылуулук электр борборундагы жарылуудан 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын 3-өсү ооруканага жаткырылып, 2-өөнү амбулатордук жардам көрсөтүлүп, үйлөрүнө жөнөтүлгөн. Ал эми жандандыруу бөлүмүндө жаткан 2 адамдын абалы өтө оор. Биринчисинин денеси 90%, экинчисиники 80%га күйүп калган. Реанимация бөлүмүнө жаткызылган 2 ордун бирөөсүнүн денеси 90%га күйгөн. Экинчисиники 80%га күйгөн, колдору оор. Анан биякта жана бизде ожог верхних дыхательных путей дейт, дем алуу жолдорунда дагы күйгөн деген кооптонуу бар.
бөлімге жатқызылған орынның қолдары күйген, беті күйген, анын 10% денесі күйген. Алдағы дарыланады. Бізден жақынқы мақсатымыз азыр бұл шоковый состояние болады, ошол шоктон чыгаруу. Бул дары-дармек бар, жетиштүү, азыркы убакта дарыланып жатат. Ошол эле кезде бул кырсыкка байланыштуу Алматы шаарында иш сапарда жүргөн Акылбек Жапаров шашылыш Бишкекке кайтып келип, мамлекет башчысы менен биргеликте жылуулук электр борборуна барып, абалы менен жеринен таанышты. Ага ылайык өлкө башчысы Садыр Жапаров тез арада үйлөрдү жана социалдык объектилерди жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүүнү тапшырды. Андан соң тез жардам ооруканасына барып, Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан жабыркагандардан кабар алып, аларга тезирээк сакайып кетүүсүн алады. Белгилей кетсек, буга чейин жылуулук борбору 2017 жылы Кытайдан алынган каражаттын негизинде жаңылануудан өткөн. Бирок жыл айланбай 2018 жылдын кыш шилдесинде Бишкек жылуулук электр борборунда чоң авария болуп, борбор шаар бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, бир катар жогорку кызматтагы министр жетекчилер жоопко тартылган. Ал эми бул ирет болгон авариянын себеби комиссиянын иликтөөсүнөн кийин маалымдалат. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ. Энергетика министри Талайбек Ибраев бүгін 2 февральда саат 22:23:00 Бишкек шаарына толугу менен жылуулук бериле турганын билдирди. Ал жылуулук борборун калыбына келтирүүгө керектүү тетиктер жана кызматкерлер жетиштүү экенин маалымдады. Жеринде Бишкек жептин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чүй электр тармактар ишканасынын кызматкерлери иштеп жатышат. Азыр 2 эмес 3 кезекке бөлдүк. Буюрса жакын арада шаардагы бардык үйгө жылуулук барат деп жатабыз, деди Ибраев. Мунун алдында Бишкек жылуулук электр борборунан өндүрүлүп жаткан электр энергиясынын кубаттуулугу 150 мегаваттан 215 мегаватка жогорулаганы, ал эми түтүктөр аркылуу 51 градус жылуулуктагы суу берилип жатканы маалымдалган. Бишкек жылуулук борборундагы авариядан улам азык-түлүктүн жана башка маанилүү товарлардын баасы өспөйт. Бул тууралуу экономика министрлиги билдирди. Монополияны жөнгө салуу агенттиги бааны жасалма түрдө көтөрүүгө жол берилбеши керектиги боюнча бардык соода объектилеринде, ири базарларда түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Мындан тышкары соода борборлору менен базарлардын администрацияларына баага көз салуу тапшырмасы берилген. Жылыткычтарды саткан дүкөндөргө дагы эскертүү берилди деп айтылат маалыматта. Министрлик ири базарларда көмүр жетиштүү деп ишендирди. Экономика министринин мурдагы орунбасары Элдар Абакиров менен экс-депутат Айсулуу Мамашева жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты болуп катталып, парламент депутатынын күбөлүгү менен төш белгиси берилди. Мындай чечим борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү отурумунда кабыл алынды. Алар диплом чырына байланыштуу мандатынан ажыратылган Альянс фракциясынын мурдагы депутаты Фархотбек Алимжановдун жана мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айыпталып камакта жаткан экс-депутат Эмиль Жамгырчиевдин ордуна келишти. Боршайком ушул эле күнү өзү жазган арыздын негизинде Эмиль Жамгырчиевдин депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Ошондой эле Боршайком ушул эле күнү Токтобүбү Оргалчаны Альянс саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгарды. Былтыр 31 октябрда Шыдыр жол KG компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Токтобүбү Оргалча алдамчылыкка шек саналып кармалып үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Кыргызстандын улуттук банкынын көзөмөл боюнча комитети коммерциялык банктардын бирине 22 миллион 680 миң сом айып салды. Мындан тышкары банктын айрым кызмат адамдарына чара көрүлдү. Улуттук банк айыпка жыгылган банктын атын жана эмне үчүн мындай чара колдонулганын тактаган жок. Өлкөнүн негизги банкы 2023 жылдын декабрь айында да коммерциялык банктардын бирине 19 миллион 80 миң сом айып пул салынганын билдирген. Улуттук банк Кыргызстандагы банктардын жана финансы кредиттик мекемелердин ишин жөнгө салат жана көзөмөлдөйт. Өлкөдө ушул тапта 23 коммерциялык банк жана коммерциялык банктардын 318 филиалы бар.
Алматы көчөсү менен айланма жолдун кесилишинде жаңы төрөлгөн баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Милицияга бул тууралуу маалымат 1 февраль күнү саат 17:37 чамасында түшкөн. Факт каттоого алынып, сотко чейинки териштирүү иштери башталган. Ыкчам издөө иш-аракеттеринин натыйжасында 20 жаштагы жаран аныкталды. Алдын ала маалымат боюнча кыз Бишкек шаарындагы үйлөрдүн биринде 7 айлык баланы өлүү төрөгөн. Эмне кыларын билбей, курбуларынын кеңеши менен баланын сөөгүн кутучага салып, Аламүдүн районунун Алматы көчөсүндөгү Энесай жаңы конушунун аймагындагы талаага таштаган деп айтылат маалыматта. Учурда тийиштүү соттук укуктук экспертизалар дайындалып, сотко чейинки териштирүү иштери уланууда. Бишкектин Кызыл Аскер районундагы Власов 12А дарегинин ээси Бактыгүл Эсеналиева үйүн алдамчылар тартып алып жатышканын айтып, жардам сурайт. 64 жаштагы Бактыгүлгө бул үй ага ата-энесинен мураска калган. Айтымында апасынын тааныштары үйдү күрөөгө коюп насыяга акча алышкан. Бирок насыянын акчасы убагында төлөнбөй калгандыктан үй сатылып кеткен. Кененирээк кийинки материалда. Каралашкан эч кимиси деле жок. Бир эле мен келип кетем, ошол эле. Тамак аш жок кылган күндөр деле болот. Анан тигилер укалап кетти. Киришиптир. Ошол жерде да фактылар бар. Бардык фактылар бар. Мебелдерибиз бар болчу, шкаф, буфеттерибиз бар болчу, бүтүн бардык. Токтогул тигилер машиниттер жүктөп баарын таркалып алып кетти. Урматтуу Камчек Ташиевич, мен силерден сураганым ушу мыйзам чегинде үйүмдү кайтарып берип теңиздер, мен суранам. 13 жылдан бери үйүн сот аркылуу алдамчылардан талашып келгенин айткан Бактыгүл Эсеналиева бийликтен жардам сурайт. Айтымында Кызыл Аскер районундагы Власов 12А дарегиндеги үй ага ата-энесинен мураска калган. 2011 жылдын август айында апасынын көзү тирүүндө анын таанышы Бурул Өмүралиева Фелкис Кууловдун карындашы Делген Жаран менен келип, өзүнүн карызын төлөш үчүн бул үйдү насыяга берген Улан Сулайманов деген жаранга күрөөгө коюп $10.000 алган. 3 айдан кийин насыянын акчасын төлөй албай калган. Мындан көп өтпөй насыяны берген Улан Сулайманов үйдү карындашына сатып жиберген. Булар деген договор купи-продажага өзүлөрү жазып туруп, компьютерде мен колумду чаптап кеткен. А мен кол койгон жокмун да, эч эмеде. Купи-продажага мен болушум керек. Мен согласна, мен саттым деп. Булар өзүлөрүнчө мыйзамды кырып туруп, договор түзүп туруп, карындашына сатты деп өткөзөт. Анан Калыбаев деген судьяда, анан кабалын изделке болуп чыгат, жасалма документ менен өткөзүп жиберишет. 2014 жылы үйдү сатып алдык деген таризде бошотууну талап кылган. Бул маалда Бактыгүл Эсеналиева бейтапканада жаткам дейт. Жүктөп кетишет, мыйзамсыз бүт барын мамашаны дом старик алып барып коюшат. Анан ненеси бар. Айтқым келбейді. Анан ошону биз ошо бир ай эметкенден кийин анан больницадан чыгып келгенден кийин анан кайра аны кууп бүт биз киребиз. Киргенде анан мамаша айтат. Мен айтпайт элем, сен эме ыйлайсың ғой деп айткан жокмун. Түнкү саат 22'de сүйрөп туруп, көп жерге алып барды деп сүйрөп туруп, кол салып туруп киргизиптир. Токтоматын Марат деген жеткен көпкөн киши да ошо. Айтымында үй андан соң 5 жаранга сатылып кетип, 13 жылдын ичинде 2 жолу үйдү бошотуу аракети көрүлгөн. Ал эми үйдү башында күрөөгө койгон Бурул Өмүралиева бул маалда каза болуп калган. Булар айрести карабастан Эсентуро Нуржанга өткөзүп салат. Эсентуро жоннарын болсо Кудайберди Каныбекке өткөзөт. Кудайберди Каныбек үйгө мен квартираны болуп беребиз, ана чыңна мындай дептир, анан 2 күндөн кийин эле үй талаша баштайт. Бизди кут милициялары кирет демеле, 15 чакты милициялары кирет. Андан кийин Иман Берди эмеге Медерге өткөзөт. Иман Берди Медер 1 ай чыгып кетишпейт. Борку Самсайс Фырасул, мынакей бул Самсайс Фырасул, мыйсансыз мына көрдү, бителе айрес. Үйдү бошотуу маалында Бактыгүл Эсеналиева үйдө жок болгондуктан баалуу буюмдардын саны 1 даанадан деп каттоого алынып, көпчүлүк материалдары уурдалып кеткен. Эчтеке жок, кайтарып беришкен жок. Бул жөнүндө да жооп берсин, пустой, эчтеке жок, мынакей
болгон эмебизди алдык. Кошуна колоңдор эсе полда жатып, таптакыр полда жатып калганбыз. Учурда 64 жаштагы Бактыгүл Эсеналиева бул үйдө жалгыз жашайт. 10 жылдан ашуун сот иштери менен жүрүп, акыркы күндөрү кулагыда жакшы укпай калганын айткан Бактыгүл апа, бийликтен ата-энесинен мураска калган бул үйдү мыйзамдуу кайтарып беришин суранып үмүт артат. Акча төлөргө келгенде бул мошенниктердин бирөөсү өлүп калат. Анан соттон чечим чыгарып, сиңдиси төлөмөй болуп 3000 сомдон акча түшөт буга. Эми 10 000 долларды 3000 сомдон бөлүп төлөгөндө деле ага чейин бул үйдү алып коюп атышпайбы? Дайым Үмөталиева жана эме болуп жүргөн буга. Адвокат болуп жүргөн. Ал дагы жеди, бул дагы жеди. Ишиңиз ошентип аягы ушуга келип токтоду. Каралашкан эч кимиси деле жок. Бир эле мен келип кетем, ошол эле. Тамак аш жок калган күндөр деле болот. Биз бул ишти тактоо үчүн Ленин райондук сотуна кайрылганыбызда иш соттун өндүрүшүндө каралып жаткандыктан маалымат кийинчерээк берилерин билдирди. Ал эми бул иш боюнча маалымат берем деген тараптар үчүн New TV телеканалы маектешүүгө даяр экендигин билдирет. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Психиатриялык жана наркологиялык каттоодо турган адамдарга айдоочулук күбөлүк алыш үчүн медсправка берилгени аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалым болгондой, Манас жана Айтматов райондорунун медициналык мекемелеринде диспансерди каттоодо турган 4 адам медициналык корутундунун негизинде айдоочулук күбөлүк алышкан. Аларга медсправканы айтылган райондогу дарыгерлер борборунун кызматкерлери жасап беришкен. Топтолгон материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 346 беренеси менен иш козголгон. Кылмышты иликтөөнүн алкагында медициналык борборлорго тинтүү жүргүзүлүп, мыйзамсыз аракеттерди тастыктаган документтер алынган. Учурда жалпы дарыгерлер практикалык борборунда жана УНА мамлекеттик мекемесинин аймактык бөлүмдөрүндө бул ишке катышы бар кызматкерлерди аныктоо чаралары көрүлүп жатат. Баткенде аткезчилик жол менен келген жер семирткичтер табылды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө келип түшкөн маалыматтын негизинде кылмыш жаза кодексинин 231 беренеси менен иш ачылып, иликтөө тапшырмасы берилген. Аткарылган чаралардын арасында милицияга берилген маалыматта айтылган Баткен шаарындагы 20 фут контейнер табылган. Текшерүүдө контейнерден аткезчилик жол менен Өзбекстандан алып келинген 26 тонна жер семирткич чыккан. Контейнердин ээси учурда сурак берип жатканы айтылат. 2 февралдан 4 февралга чейинки метеорологиялык кырдаалга байланыштуу тоолордо ашууларда көчкү жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору билдирди. Борбор айрыкча Бишкек-Ош унаа жолунда, Төө ашууда, Чычкан капчыгайында, Алабел ашууларында көчкү жүрүү ыктымалы жогору экенин эскертет. Көчкүгө байланыштуу жолдордо күрткү пайда болору, учурда жолдорду муз каптап тайгак болуп жатканы маалымдалды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларды жолго чыгарда дөңгөлөк чынжырын, күрөк, ысык суу, жол азык, дары-дармек сыяктуу нерселерди ала жүрүүгө, унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоого, кандайдыр бир кырдаалга күбө болгондо 112 кызматына кабарлап коюуга чакырат. Бүгүнкү программабыз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.